Бул онлайн поезд аябай жакшы экен. Мединадан Меккеге уже кетип окуп атып ылдам эле жетип калдык. Отургучтар кенен экен. Буту колуң талбайт экен. Жакшы экен. Азыр саатына 300 км тездикте поездде кетип атабыз. Анан жолдо аркы беркини байкап кетип атасыңбы же эч нерсе байкалбай калып атабы тездигинен? Жок, тездигинен байкалып эле атат. Бирок билинбейт эле экенмин ылдам кеткени. Ошол бардык нерсени көрүп кетебиз. Ылдам келет экенсиң да. Жашоодо биринчи жолу отурушуңбу же Ооба. башка мамлекетте отуруп көрдүңбү? Жок, биринчи жолу отурушум. Биринчи жолу. Ооба. Поездга биринчи жолу отурдум. Ылдам поездга жашоомдо биринчи жолу отурушум. Условиялар жакшы экен. Сиденьялар жакшы, отургучтар. Намаз окуй турган жери бар экен. Окуса болот экен ичинде. 300 менен жүрөт экен поезд. Жолдо көп деле кыйналбайт экенсиң. Азыр 300 км тездик менен кетип атабыз да. Анан жолдо аркы берки нерсе байкалып атабы же байкалбай эле бат өтүп кетип атабы? Мындай карап атсаң байкалат экен. Автобуска караганда кыйла поезд жакшы. Ооба. 300 кармап келет экен да поезд. Автобус менен 9 саат, 8 саат жүрө турган убакыты бул менен 2 саатта эле жүрөт эткенсиң да. Жетип калдык буюрса. Буюрса жетип калдык. Саат 3-тө чыкканбыз, 5-те жетип калдык. Ассаламу алейкум. Ылдам поезд жөнүндө айтсак, ошо негизи жашоомдо биринчи жолу поездга отуруп кеттим. Абдан жакшы. Бүт условиясы бар. Ошондой эле намаз окуп, ичинде тамактанса болот. Ошондой эле отургучтар кенен жана жайлуу. Ичинде бардык условиялар бар, а? Бардык. Окуганга, тамактанганга. Тамактанганга ошондой эле дарат алып. Бүт баары жакшы. Сон машаллах. Жагып атат. Жагып. Негизи башка мамлекетте да отуруп көргөм ылдам поездга. Бирок мынчалык комфортный эмес болчу. Условиялары жакшы, намаз окуган жери бар. Анын үстүнө 7-8 сааттык жолду 2 саатта жетип келдик. Буюрса жакшы бар. Азыр мына Мединадан Меккеге чыктык да 450 км. Анан автобус менен жеңилирээк экенби же ушундай скоростной поезд менен жеңилирээк экенби? Анан сизден кийин келе турган умрачылар кандай кеңеш берет элеңиз? Автобус мененби же ылдам поезд мененби? Автобус менен түшүп көргөн жокмун, бирок угуп атам 8 саатка чейин жол жүрөт да автобус менен. Бирок ылдам жеткени комфорт плюс менен эле келген жакшы болот дейм да. Ылдам скоростной поезд менен. Скоростной поезд менен 6 саатка эртерээк келет экенсиң. Азыр мына Мединадан Меккеге келип калдык да буюрсачы. Анан канча саатта келдик деп ойлойсуз? Шарттары эң сонун биринчи жолу турганга бир кызык болуп баратабыз ошо. Саатына канча кетип атат деп ойлойсуз? 300 менен. Анча-мынчаны көрбөй эле калып атасыз. Ооба. Отургандары, отургучтар анан намаз окуй турган жерлери кандай? Удобный элеби? Отургучтары жакшы экен. Буттарың сунуп кенен отурат экенсиң, намаз окуй турган жерлери бар экен. Агабыз чемпион болгондо баарыбыз көз жасап ыйлаганбыз. Кыргызстандын желеги дүйнө жүзүндө желбирет экен. Бул жакта Даяр Көбөнов деген агабыз бар, канакей кайда отурат. Агабызга мынакей максат устаздан бир китеп тапшырып коюп, биздин мусулман бир тууганыбыз агабыз иншалла. Жаштарга мотивация берип дамылдаган. Дамыл өзүңүз тапшырып коюңуз. Куранды окуп, жаштарга дагы үлгү берип. Шейх болуп кеттиңиз эне. Пример берип кыргыздар. Allah razı olsun. Allah daim olmak gerekirse imanına bekliyorsa hacetlerini bitirip Allah'tan hoşuma anlayacağız. Жақсы oldu mu? Ailesi okuyanlar hareketler yapmandaydı. Diskusiya yapamız. Allah dilеген мақсаттарыңызға не тілесең тілеген мақсаттарына қабыл болсын. Амин. Сіздерге де амин. Пенделік қылып. Амин. Ташка өзіңе дамы.
бир адамдан намаз окубайсыз десем, желание жок дейт. Айламкадан сизде эмес, менде деле жок десем айтат, анда неге окуп атасың дейт. Бул менин желаниям, менин каалоом менен эмес, бул Аллахтын өкүмү. Акыймуссала, намазды тургузгула деген урматтуу тууган. Мына желанияң барбы, жокпу, муну эмне кылышыбыз керек? Ден башың таптаза турат, балагатка жеттиң, акыл эсиң жайында, анда каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Аллахтын өкүмү. Биз башташыбыз керек, биз окушубуз керек, урматтуу тууган.